Venezuela'nын Anzoátegui штатындагы акыркы күндөрү катуу жааган жамгырдан улам болгон жер көчкү жана суу ташкындарынан улам 4 адам, анын ичинде 1 жашар наристе каза болгонун Венесуэланын бийлиги ушул жума күнү жарыялады. Видеого лайк басып, подписациядан кнопканы басып, жандагы коңгуроочону сөз түрдө басып коюңуздар. Дүйнөлүк жаңылыктар сиздер менен. Штаттын метрополия аймагында улуттуу зыян бар. Каракастандан 330 чакырым чыгышка карай нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Пуэрто-Ла-Крустун үстүнкү бөлүгүндө жайгашкан Вале-Вердеде селден улам 3 адам жана Гуантада 1 жашар бала каза болду, деди Каракас губернатору. 12 октябрда Венесуэла бийлиги Мануэл Эсекиэл Брусал муниципалитетинде Кларенеде, ошондой эле Анзоатегui штатында көп санаган португалиялыктар жашаган жерге селден улам өзгөчө кырдаал жарыялады. Анзоатегui губернатору Луис Марконун айтымында Кларинес жана Оното шаарларынын ортосунда жайгашкан 7000 үйдүн кеминде 10% селден жапа чеккен. Жергиликтүү бийликтер Унаре, Гуанапуре жана Кере дарыяларынын деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүп элдин үйлөрүнө зыян келтиргенин билдирди.